Мыйзамга өзгөртүү киргизилип, Жалал-Абад шаары эмес, бүгүнкү күндө Манас шаары болуп өзгөрүүсү менен сиздерди чын дилимден куттуктайм. Биздин шаарыбызга элибиз муштап, биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич колдоп, канча кыдыршай сунуш берип, ушундай бүгүнкү күндө Манас деген улуу атты биздин шаарыбызга ыйгарып турушу өзүнчө бир сүйүнүч, өзүнчө бир бакыт десем болот, өзүнчө бир тарых деп айтсам болот. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров ушул жылдын 17-сентябрында Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаарын Манас шаары деп кайра аттоо жөнүндө мыйзамына кол коюп, 27-сентябрдан тартып мыйзам күчүнө кирди. Бул тарыхый учур. Сиздерди ушул улуу өзгөрүү менен чын жүрөктөн куттуктайм.